Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн кунардуулугу төмөн болгон жайыттар жөнүндө ар кандай кайчы пикирлер айтылып жүрөт. Ошол кунардуулугу төмөн жайыттар деген сөздүн ар жагында абдан жакшы жайыттарды дагы трансформациялап, анан мындан ары ижарага берилип кетет деп. Мен айткым келет, мына азыр бүгүн 11 июнь 2022 жыл. Балыкчы шаарынын четинде турабыз. Бүгүн биз Жашыл Мурас акциясынын алкагында Балыкчы шаарынын чекесиндеги кунардуулугу төмөн болгон жайыт жерлерге бүгүн көчөт отургуздук. Мына мен ошол жерлердин четинде турам. Кунардуулугу төмөн жайыт деген эмне? Мына момунтип эч нерсе өспөй турган момундай жайыттарды биздин кыргызстандыктарга айыл чарба өндүрүшүндө пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Мына көрүңүздөр. Ушул эле жайыт. Бирок ушул жерде ижарага берилген үчүн, ушул жердеги ижарага ушул жерди алган биздин кыргызстандыктар ушул абрикосту отургузуу менен өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин оңдоп, Кыргызстандын экспорттук потенциалын көтөрүп, тапкан кирешелери аркылуу Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуп атышат. Айыл чарба министрлигинин да позиция ушундай. Кыргызстанда 500 миңге жакын жер жалпысынан кунардуулугу төмөн жайыттар деп эсептелет. Буну айтууга бизге эмне негиз бар? Буну айтууга геоботаникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен Баткен областында 140 миң гектар жерден ашык жер, Ысык көл областында 100 миң гектардан ашык жер, жалпы Кыргызстан боюнча 500 миңге жакын жерлер ушундай кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошондуктан айыл чарба министрлигинин демилгеси ушул жерлер эч нерсеге бербей, эч кандай пайда келтирбегенден көрөк дыйкандарыбызга ижарага көп жылга берип, көп жылдык бак отургузуу менен, башка айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү менен биринчи иретте ар кимдер өзүнүн үй бүлөлүк шартын оңдоп, экинчиси Кыргызстаныбыздын экономикасынын өсүшүнө салым кошсо экен деген тилек менен биз ушул кунардуулугу төмөн жайыттарды трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке демилгелеп сунуштадык. Биз момундай өзүнүн түшүмдүүлүгү жогору болгон, мал жайууга жараган жакшы жайыттарды трансформациялабайбыз. Ал түздөн түз айыл чарба малдарын жайууга гана пайдаланат. Ал эми момундай кунардуулугу төмөн болгон жайыттарды биз трансформациялап, дыйкандарыбызга башка айыл чарба өндүрүшүндө пайдаланууга укук түзүп берели деп жатабыз.